Саламатсыздарбы урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 21 апрелге алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Мээрим Жуманазарова Париж Олимпиадасына жолдомо утту. Мээрим Жуманазарова Бишкекте өтүп жаткан лицензиялык турнирдин жарым финалынын жеңүүчүсү болуп, быйыл Парижде өтө турган Олимпиадага жолдомо алды. Регламентке ылайык финалга чыккан спортчулар лицензияга ээ болушат. Алгач Жуманазарова казакстандык, андан кийин индиялык балбандардын мыкты экенин далилдеди. Тайпалык этапта түндүк кореялык спортчудан утулуп, бирок алгачкы эки беттешинде атаандаштарынын далысын жерге тийгизип жеңгени үчүн биринчи орунду ээлеп, жарым финалга чыккан. Бул беттеште өзбекстандык Набира Эсенбаева менен күч сынашып, 7-2 эсеби менен жеңишке жетти. Бул Кыргызстан үчүн 8-чи жолдомо. Париж Олимпиадасына Жоламан Шаршембеков, Акчол Махмудов, Айсулуу Тыныбекова, Айпери Медет кызы, сууда сүзүүчү Денис Петрашов, Эрназар Акматалиев, Бекзат Алмазбек уулу барууга укук алышкан. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Оренбургка Кыргызстандан 20 фура гуманитардык жардам кетти. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери Оренбургка гуманитардык жардам алып баруу үчүн жолго чыгышты. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматы кабарлады. Буга чейин Садыр Жапаров Россиянын суу каптоодон жабыркаган облусуна 350 тонна жардам жөнөтүүнү тапшырган. Өзгөчө Кырдаал министрлиги кызматкерлери аны 20 фура менен алып барат. Гум жардам элге эң керектүү тамак аш, турмуш тиричиликке керектелүүчү буюмдар жана кийим-кече топтомунан даярдалган. Алсак тамак аштан ун, шекер, күрүч, гречка, чай, өсүмдүк майы, эт, консервасы, шире, таттуу азыктар, тез даярдалуучу кесме, кургак сүт, кургак кесмелер салынган. Турмуш тиричилик буюмдарынан суу сордурулуучу мата помпа, керебет, матрас, жеңил жууркан, жаздык күрөк, лампочка, кум ташыган замбил, чатыр даярдалган. Ошондой эле чоңдор жана балдар үчүн куртка, термо кийимдер, желим, өтүктөр жиберилген. Кумтөр Кыргызстанга 151,3 миллион доллар дивиденд төлөйт. Кумтөр Кыргыз алтынга 151,3 миллион доллар дивиденд төлөйт. Бул тууралуу маалыматты өздүк булактар билдиришти. Маалыматка ылайык бул сумма 2022 жылга караганда 11,3 миллион долларга көп. Анда компания Кыргыз алтынга 140 миллион доллар төккөн. Мурдагы жылы Кумтөр Gold компаниянын таза кирешеси 371 миллион 722 миң долларды түзгөн. 2021 жылга салыштырмалуу плюс 59,4%. Белгилей кетсек, Кумтөрдүн 2023 жыл үчүн которула турган дивидендин эске алганда, компаниянын акцияларынан 2022 жана 2023 жылдар үчүн Кыргызстандын пайдасына чегерилген дивидендтердин суммасы 291,3 миллион долларды түзмөкчү. Бул канадалык Center Gold Inc. компаниясынан 2010-2021 жылдар үчүн алынган дивидендтердин суммасынан 3 эсеге көп, 101,7 миллион долларга. Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионду реконструкциялоо 10-июнда башталат. Бул тууралуу Кыргыз футбол союзу кабарлады. Билдирмеге караганда союз башчысы Камчыбек Ташиев стадиондо көчмө жыйын өткөргөн. Жыйында Кыргыз футбол союзуна стадиондун айланасын көрктөндүрүү, оюн талаасын калыпка келтирүү, жарыктандыруу системасын оңдоп түзөө тапшырмасы берилсе, Жеңил атлетика федерациясына чуркоочу аянтчаларды кароого алуу боюнча милдеттенмелер жүктөлгөн деп жазылат маалыматта. Реконструкция иштери 10-июнда башталып, сентябрга чейин уланары кошумчаланды. Карагулжада кечээки сел бир адамдын өмүрүн алды. Ош облусунда болгон кечээки сел айдоочунун өмүрүн алып кеткенин өзгөчө Кырдаал министрлигинен билдиришти. Кырсык Карагулжа районунун Мырзаке Карагулжа Алайкуу жолунун 41-чакырымында болгон.
4 адам отурган автокөлүк селде калып, 2 аял менен жаш баланы жергиликтүү эл сактаганга жетишкен. Ал эми айдоочуну лай аралашкан жаалуу катуу суу агызып кеткен. Республикалык өзүнчө куткаруу отрядынан келген 11 адам сөөктүү сайдан издеп таап туугандарына өткөрүп берген. Эске салсак, 20 апрелде Ош облусунун бир катар аймактарында сел жүргөн. Германия Кыргызстанга 17 автобус белек кылды. Кыргызстанга Германиядан 17 автобус келди. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Аскат Алогөзов билдирди. Анын айтымында автобустар 3 эшиктүү жана алар жүргүнчү ташууга ылайыкталган. Автобустар грант түрүндө, башкача айтканда акысыз негизде берилди, деди президенттин басма сөз катчысы. Космонавт Сергей Корсаков Кант авиабазасында болду. Космонавт Россиянын баатыры Сергей Корсаков Кант авиабазасында мейманда болду. Ал базада мектеп окуучуларына сабак өтүп, космонавтика күнүнө арналган көргөзмөдө аскерлердин балдары тарткан сүрөттөрдү көрдү. Жеңүүчүлөргө космос азыктарынын комплекттери берилген. Корсаков мектепке космос темасындагы бир нече конструктор жана кеменин терезесинен тартып алынган эксклюзивдүү сүрөт белек кылган. Сергей Корсаков 1984-жылы азыркы Бишкек, мурдагы Фрунзе шаарында туулган. Садыр Жапаров жаңы салынып жаткан стадион менен кичи аренанын курулушун көрдү. Өлкө башчысы Садыр Жапаров Орог айылында жаңы салынып жаткан футбол стадионуна пландан тышкары барды. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы кабарлады. Анын айтымында мамлекет башчыга 45 000 орундуу футбол стадионунун долбоору көрсөтүлгөн. Өз элим ушу сиздердин жардамыңыздарга да муктаж болуп отурабыз. Ушу Малика кызыбызга сиздердин жардамыңыздарды аябайт деп үмүттөнөбүз. Жардам кылып коюңуздарчы деп өтүнөбүз. Россия мамлекетине дагы ушу июль айында бармакпыз. Ошого чейин буга чейинки чогулган аманаттарыңыздарды алып атабыз. Сиздерге Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат. Ушу кызыбыздын жардам айыгып кетишине себеп жооп коюңуздар деп, дуа кылып коюңуздар деп өтүнөбүз. Дагы ушу 1 200 000 каражат жетпей турат. Ушу биздин реквизиттер Мбанк Полотбек А деп чыгат, Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Казакстандын уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү Кыргызстанда колго түштү. Казакстандын уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү Кыргызстандын аймагында кармалганын улуттук коопсуздук кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык 34 жаштагы киши оор кылмыштарды жасоого, анын ичинде каракчылык менен кол салууга айыпталган. 2022-жылы издөөгө алынып, былтыр күздө жазадан кутулуу үчүн өлкөнүн чек арасынан мыйзамсыз өтүп келип, укук коргоо органдарынан качып жүргөн. Учурда ал жаза аткаруу кызматынын номер 21 мекемесине киргизилди. Кыргызстан Өзбекстан менен тракторлордун тесттик партиясын өлкөгө алып келүүнү жана чогултууну сүйлөштү. Бул тууралуу экономика министрлиги кабарлады. Кыргызстандын соода өкүлчүлүгүнүн өкүлдөрү Өзбекстандагы Ташкент трактор заводу ишканасына барышкан. Кызматкерлер техниканын сапатын баалап, заманбап рыноктун талаптарына жооп берерин белгилешкен. Биз Ташкент трактор заводу ишканасы менен кызматташууда чоң потенциалды көрүп жатабыз. Компания чыгарган тракторлор сапаттуу жана атаандаштыкка жөндөмдүү келет. Техника Кыргызстандын рыногунда суроо талапка ээ болот деп ишенебиз, деген соода өкүлчүлүгүнүн Өзбекстандагы өкүлү Алмаз Темирбеков. Макулдашуу эки өлкө ортосундагы соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүрө тургандыгын белгиленди. 2 жылда өлкөдө мамлекеттин колдоосу менен 144 бал челек чарбасы ачылган. Кыргызстанда мамлекеттин колдоосу менен 144 бал челек чарбасы ачылган. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Гүлнара Батырованын айтымында таянып, ведомствонун маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык министр 2 жылдын ичинде 144 үй бүлө мамлекеттен 100 000 сомдон алып, балчылык менен ишкерлик кылганын, бизнес идея өзүн актаганын белгилеген. Батырова буга чейин мамлекеттин 100 000 сомдон акча алып, күнөскана ачкан, ири мүйүздүү мал алып иш кылып жаткан аялдар менен жолуккан. Эмгек министрлиги мамлекет менен социалдык келишим түзүүнү каалагандар бал мал чарбасынан тышкары башка тармактарда да күчүн сынап көрүүнү сунуштаган. Оштогу чиновниктен 1 миллион сом жана 500 000 доллар талап кылган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Опузалап акча талап кылган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалганын ИИМдин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда 19 апрелде Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан козголгон кылмыш ишин алкагында Ош облусунун жергиликтүү өзүн өзү башкаруу бийлигинин жетекчилеринен
Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү 1 миллион сом жана 500 000 акш долларын опузалап талап кылышканы аныкталган. Алар Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү 1973 жылы туулган жаран, 1981 жылы туулган жаран кармалышып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. 20 апрелде тергөө тарабынан Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүнө карата Кылмыш жаза кодексинин 208-беренесинин 4-бөлүмүнүн 1-пунктунда көрсөтүлгөн кылмыш иши боюнча айыбы угузулуп, Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотунун чечими менен тергөө аяктаган мөөнөткө чейин камакка алынышты. Кылмыш иши боюнча кылмышка катыштыгы бардагы башка Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөлөрүн аныктоо жана кылмыш жоопкерчилигине тартууга багытталган тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Бул видео жалаң эркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан тышкары бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери. Простатиттин дарысы чакшыр, өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган жана эркектердин да аялдардын дагы простатитин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экранда номерларга байланышыңыздар. Адамдардын организми ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне алат? Колу буту жылбай, үшүп, ооруй берет. Ошого баланс кылган иньян гель бул өтө жакшы жардам берет. Колу бутуңуз жылбай жатса, кан айланыңыз жакшырбай жатса, белиңиз, бутуңуз, тамандарыңыз муктап атса, иньян гелди колдонуңуз. Бул жаш өтүп калган адамдардын кан айланысы начар болгондуктан, жаш өтүп калган аталарыбызга, апаларыбызга алып берсек, алардын кан айланысы жакшырат дагы, өзүн жакшы сезип, жылуу жүрүп калат. Заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Кыргызстандык 10 баланын жүрөгүнө Кытайда акысыз операция жасалды. 19 апрелде Кытайдын Хэнан провинциясынын көкүрөк хирургиясы ооруканасында жүрөгүнө операция жасалган кыргызстандык 10 баланы ооруканадан чыгаруу салтанаттуу аземи болуп өттү. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Балдарды ийгиликтүү дарылоо эне балага тирек фонду менен Хэнан провинциясынын көкүрөк хирургиясы ооруканасынын, ошондой эле Кыргызстандын Кытайдагы элчилигинин кызматташуусунун жана биргелешкен иш-аракеттеринин натыйжасы болду. Ушул жылдын март айында жүрөк кемтиги менен жабыркаган кыргызстандык балдар ата-энелеринин коштоосунда дарылануу үчүн Чэнчжоу шаарына, Кытайдын Хэнан провинциясына келишкен. Бул ишарага Кыргызстандын Кытайдагы элчиси Актилек Мусаева катышып, анын жүрүшүндө Кыргызстандын биринчи айымы эне балага тирек фондунун жетекчиси Айгүл Жапарованын, кардиология жана жүрөк трансплантация институту, ошондой эле Кыргыз өкмөтүнүн атынан Кытайдын Хэнан провинциясынын элдик өкмөтүнө жана Хэнан провинциясынын көкүрөк хирургиясы ооруканасынын жетекчилигине кыргызстандык балдарга акысыз операция уюштурулуп өткөргөндүгү үчүн терең ыраазычылык билдирилген.